Учурда Кыргызстанда жумуш табуу көйгөйү курч маселе. Бүгүнкү күндөгү пандемияга байланыштуу экономикалык каалсыздык жаралып, калкты түйшөлтүүдө. Өзгөчө абалый режим учурунда жумушсуз калгандардын саны 709 миңдей деп тастыкталган. Жогорку окуу жайды аяктаган жаштардын көпчүлүгү мамлекеттик кызматка орношон десе, биринчиден маянасы азыраак, аз өтө аз. Ал мына шаардагы жашоого камсыз боло албайт. Экинчи себеби жанагы конкурс деп коюп кечип конкурс менен анан көпчүлүгү мурда тааныш билиш менен тууган урук жобосом регионалдык болуп өтчү да. Ошон үчүн көпчү жаштар ага көп эч эмес. Азыр мына заман шайлоодон кийинки азыркы талап боюнча конкурстарга өтүп атат. Даже акимдерден баштап, губернатордон баштап бүт жогорку кызматкерлер мамлекеттик, орто кызматкерлер, кенже кызматкерлердин баардыгын через конкурс менен өткөрүүгө деп умтулат. Эми жаштарга азыр үмүт пайда болду демчи, окутуп иштегенгечи. Жаштар өз кесиби менен иштебей, жогорку билимдүүлөрдүн 4 бүтүрүүчүнүн бири курулушта же тыйканчылык кылат, болбосо кара жумушта эмгектенишет. Ошондой эле шаардыктардын 26% бүтүргөн кесиптерден сырткаркы жумушта иштешет же соода жаатында эмгектенишет. Менин атым Олжан. Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжин аяктагам. Ал кесипти аркалабай калдым. Себеби мен ал жумушта айлыктын аздыгынан, жумуштун жоктугунан мен азыркы учурда Улжан бьюти салонун жетектеп келем. Азырынча мага бул тармакта көптөгөн ийгиликтер жаралып атат. Калктын көпчүлүк бөлүгү жумушка байланыштуу айлык маянанын аздыгынан улам башка өлкөлөргө кетүүдө. Бул тууралуу чет жакта жүргөн мекендешибиз өз оюн билдирди. 6 миллион элибиз болсо, ошонун 1 миллиондон ашыгы чет мамлекеттерде иштеп жүрүшөт. Ошол иштеп жүргөн жарандардын көпчүлүгүн бул жаштар түзөт. Себеп дегенде ушул жаштар биринчиден ошол жумушсуздук маселесине көп кабылышат. Экинчиден жаштарга болгон суроо талап ошо бөлөк мамлекеттерден сунуштар көбүрөөк. Жумушсуздардын көпчүлүк бөлүгү аялдар жана жаштар болуп саналат. Кыргызстанда экономикалык жактан активдүү делген калктын саны 3 миллионго жакын. Көбү жумушсуздуктун негизги себеби деп биринчи жумуш орундарынын жоктугуна байланыштуу болсо, экинчиси айлык маянанын аздыгын себеп болот. Чет өлкөгө кетип калганыма бул биринчиден жумуш жоктугунан, экинчиден эмгек акылардын өтө төмөндүгү болгон. Мен деле көрүп жатам аны, бияк бул жака биздин акылдуу жаштарыбыз келип окуп кетип атышат. Бирок ошо бүткөндө деле окууну бул жактан ойлонуп туруп калышат да, биз эми кака барабыз? Кыргызстанга барганда деле эмне кылмак элек? Андан көрө түз эле тияка баралы, Кытайга кетели же тиги Турцияга кетели, Дубайга кетели деп ошо өздөрүн башка мамлекеттерге барып иштегенге айла жок болуп жатышат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, кыргызстандыктар 2,5 миллионго чукул жумушка жарандуу жараны бар. Анын 40%га жакыны миграциядан жан багат. Кыргызстанда катталган жумушсуздардын саны расмий түрдө жыл ичинде 7,4%га өскөн жана 2021 жылдын башына карата 78 миңден ашуун адамга жетти. Жыйынтыктап айтканда, иш менен камсыз кылуу саясаты өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндөгү калкты жумуш менен камсыз кылуунун шартын түзгөн комплекстүү иш-чаралар толук камтылган эмес. Мамлекетте иш орундарын түзмөйүнчө жумушсуздук маселеси чечилбейт. Мамлекеттин негизги милдети жеке компанияларга шарт түзүп берүү, жол ачып берүү, мамлекеттик аткаминерлердин жана жергиликтүү бийликтин туруктуу жумуш менен камсыз кылуу жана тез арада региондорду өнүктүрүү, жашоо шартты жакшыртуу сыяктуу убадалары аткарылбай келет. Жылдан жылга жергиликтүү калкты миңдеген жумуш орундары менен камсыз кылуу убадалары мамлекеттин экономикалык өнүгүү темпине туура келбей калуусу өкүндүрөт.